oldu. Kayradan eşittiğimin. Gelip baştaştı, mağa emin görün başladı. Кийим жазып бүттү. Кийим өзүн өзү чындап кечире алды. Чындап прям жан дүйнөңүз менен өзүңүздү кечириңиздер. Мама. 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 Мария, подожди. Мындай эксперимент жүрүшкөн экен да. Бүтүңүздөр эксперимент жүрүшкөн экен. Мария. Эки адамды алышыптыр да. Бир адам аябай мындай сууга барып сүйлөшүптүр да, экөө тең. Стакан суу, кадимкидей эле стакан суу. Бирөөсү барып аябай сонун прям позитивдүү нерсенин баарын жазып чыгыштыр да. Аябай позитивдүү нерсенин баарын айтыптыр да, ошол сууга сүйлөп бериптир. Прям сууну карап эле, стакан сууну. Позитивдүү нерсенин баарын айтыптыр да. Өзүнүн жашоосундагы ушунчалык бактылуу жашайт экен ал адам, анан өзүнүн жашоосундагы баардык позитивдүү нерсени айтат экен да. Анан экинчи адам барат экен дагы болгон проблемасын айтат экен да. Прям болгон кандай жашоосунда проблема болсо, ийне жүүнү чейин, кошуна колоңуна чейин, ким эмне кылып атканын, жашоосу кандай проблема ичинде өтүп атканын баардыгын прям сууга айтып берет экен да. Ушунчалык негативди айтып берет экен, болгонунчу айтып берет экен. Анан ошол 2 стакан сууну алып туруп морозильникке тоңдурушат экен. Канча бир сааттыгынан кийин, ал тоңуп калгандан кийин ошол сууну алып микроскоптон көрүшөт экен да. Микроскоптон көргөндө позитивдүү адамдыкы ушунчалык сонун экен дейт да. Позитив айткан жанагы суусу ушунчалык сонун экен дейт да. Прям жанагы карлар снежинка болуп түшөт го. Саймал болуп кышында, особенно терезелерге түшөт го, ошондой экен да. Аябай красивый дейт да, прям шумдук дейт, карап эле отургум келет дейт. Ал эми ошол эле экинчини алып караса, эми ал мутант болуп калыптыр да. Ушунчалык аябай начар болуп, бири-бирине ошол эле тоңуп калган эле суу микроскоптон көргөндө аябай начар экен, прям мутант суу болуп калыптыр дейт да. Көрдүңүздөрбү канчалык деңгээлде ошол сууга дагы айтылган сөз влиять этет да. Просто эле сууга айтылган сөз ал болбосочу, ошондуктан азатан келгенде алат. Ошондуктан ал нерсеге ошондуктан болгон сиз өзүңүздү биринчи өзүңүз кечириңиздер. Ошол нерсенин баарын кылып атканыңыз үчүн, азыркы жашооңуз үчүн кечирим сураңыздар. Азыр эгерде сиз кыялыңыздагы жашоо менен жашабасаңыз, ошол үчүн да кечирим сураңыздар. Бардык нерсени өзгөртөм деп өзүңүздөргө сөз бериңиздер. Мен азыр ошол деттеримди таппай жатам. Тил жакта калган окшойт. Мен сөз бергем да. Мен айымдарга мотивация берем. Мен сөзсүз түрдө ошол нерсеге жетем. Мен ийгиликтүү айым боломун. Мен өзүмө кам көрөмүн деп жазгамын. Мен жайында жазгам. Ошол нерсе аткарылып келатат, ишенесиздерби? Мен ушул күнгө чейин ден соолукка кам көрчү эмесмин. Азыр ден соолугума кам көрөм. Аябай карайм ден соолугума. Азыр мына сиздерде прямой эфир сиздерге өтүп отурам. Это тоже канчалык деңгээлде турабы? Мотивация болуп атат да. Ошол нерсенин баары ишке ашып келет. Ошондуктан баардык нерсе кагаз бетине түшүш керек. Бул максаттарга келгенде дагы сөзсүз түрдө көрөсүздөр, туура максат коюу боюнча. Ошол сабактарда. Андан кийинки нерсе, биз өзүбүздү кечирип алгандан кийин, мен ушул нерсе практиканы алгандан кийин, мисалы кагаз бетине түшүрдүңүздөр да. Кагаз бетине түшүргөндөн кийин ошо кагазды өртөп жиберсеңиздер болот. Мындай жеңилдеп каласыздар да. Эгерде просто жеңилдеп каласыздар, өзүңүздөргө кагаз бетине түшүрүп ошону, бирок мен өзүм жазганды сактап койгом, эч нерсе кылган эмесмин. Бирок башка адамдан кечирим сураган нерсени мен өртөп салгам. Азыр ошол жөнүндө сиздерге айта кетейин. Өзүңүздөрдөн кечирим сурап бүткөндөн кийин ушунчалык жеңилдейсиздер, ушунчалык сизде мотивация пайда болот. Жок, мен ушул нерсени кыламын. Адамдын колунан негизи баардык нерсе келет. Адам колунан келбеген нерсе жок. Ошондуктан адамды акыл эстүү кылып жараткан Кудай Таала, туурабы? Акыл эс бир гана адамда бар, башка эч бир жандыкта мынчалык сыйлык акыл эс жок. Ошондуктан ошол акыл эсти да туура пайдаланыш керек да. Башкаларды кечирүү. Мындай дейт да, эгерде сиз ууну даярдап туруп, мына башка бирөөнү ошол ууну даярдадыңыз, кадимки эле ууну даярдадыңыз, ошол уудан башка адам өлөт деп туруп өзүңүз ичсеңиз эмне болот? Ал уудан сиз өзүңүз өлөсүз. Туурабы? Айдана, муну алып койчу. Башка адам өлөт деп даярдалган ууну элестетиңиз, уу даярдап атасыз да бирөөгө. Прям ушунчалык бир адамды жаман көрүп атасыз, ушу өлүп калса экен деп. Андай болбой эле койсун, мындай образын айтып атам да.
ушунчалык тилендиңиз дагы, ууну даярдадыңыз дагы, бирок өзүңүз ичип алдыңыз. Ал уудан эмне болот, сиз өзүңүз ойлойсуз да. Башкача айтканда, сиз башка адамга жамандык каалап атып, ошол нерсени сиз өзүңүз каалап атасыз. Ошол уудан сиз өзүңүз элестиресизби? Ошондо эми башкаларды кечирүү дагы бул өтө чоң тема. Эмнеге дегенде, биздин жүрөгүбүздө мына жанагы притчаны айта кеттим мен, жанагы шакирти боюнча. Чирип кеткен картошка. Сиздин ички дүйнөңүз деле ошондой болуп калат да. Ички дүйнөңүз деле точно ошондой болуп калат. Эмнеге дегенде, сиз ошол нерседен арылбасаңыз, азыр кептер баракты алыңыз дагы, кимге ушу жүрөгүңүздө обида болуп жүргөн болсо, ушунчалык бир кичинекей эле ситуация болушу мүмкүн. Таарынып жүргөн болсоңуз да, 10 жылдап, 20 жылдап таарынып жүргөн адамдар болот да. Жүрөгүңүздө таарынып жүргөн болсоңуз, ошол адамды кечириңиз. Жөн эле мен сени кечирдим эмес, прям ушунчалык ички дүйнөңүз менен кечириңиз. Эмнеге дегенде, сиз качан гана ички дүйнөңүз менен ошол адамдарды кечиргенде, ошондо сиз жеңилдейсиз. Ал сизге груз болуп атат. Канча жылдан бери аны көтөрүп жүрөсүз. Ал адам болсо сизди таарынтканын балким билбейт деле. Сиз өзүңүз эле таарынып алгансыз ал адамга. Жөн элечи бир сөз үчүн же болбосо бир какой-то бир история үчүн таарынып алгансыз. Ал билбейт. Даже если ал адам таарынып койсо эле 15 минутка дейин унутуп калат, потому что анын өзүнүн проблемалары бар. Сиз деле бир нерсени 15 минуттан унутуп каласыз го, башка бирөө менен сүйлөшүп, андан кийин өзүңүздүн ичиңизге кирип кетесиз го. Ошондой эле кеп да бул жакта деле. 15 минуттан кийин ал нерсе уже жок. Ал унутуп калды, давно унутуп калган, сиз ошол жүрөгүңүздө жүрөт да. Эми азыр ручка баракты алыңыздар да кайрадан. Кимге таарынып жүрөсүз, ошону жазыңыз. Атын жазып туруп, мен сени чын дилимден кечирдим. Балким ошол учурда ал адамдын жини келип аткан, балким ошол учурда ал адамдын проблемасы болуп аткан. Балким ал сизге катуу айта алганды деле түшүнгөн эмес, сизди таарынып алганды деле түшүнгөн эмес, ал билбейт даже. Бизде ушундай окуялар болгон. Жөн эле туугандар, абысындар, эже сиңдилер таарынышып кетип, жылдап сүйлөшпөй калган ситуациялар болгон да, эжелер. Анан бири-биринен кечирим сурап, шооктоп ыйлаган ситуациялар болгон да. Бирок мен кечирген адамдарымды бетине барып айта алган эмесмин. Таарынып жүргөндөрдүн бетине айта алган эмесмин. Балким алар билбейт деле да, чындыгында билбейт, ал оюнда да жок мен таарынып жүрөт деп. Мен кагаз бетине жазганмын да, андан кийин кагазды өртөп салгам. Чейлеп туруп кара өртөп салгам. Бирок ошондо ушунчалык жеңилдеген, мурун мындай таарыныч деген, обида деген сөздү уксам эле ошол адамдардын образы келе берет эле да. Ошол адам, ошол ситуация. Ошол адам, ошол ситуация оюма келе берет эле да. Кечик эле ошону ойлой берет элем да. И сразу негативный ойлор келе берет эле да оюмачы. Анан ошол практиканы жазгандан кийин мен ушунчалык жеңилдедим да. Ошондуктан азыр силерге 5 минут убакыт. Азыр кылбасаңыздар аны эч качан кылбайсыздар, калып кала берет ал. 5 минут убакыт. Кимге сиз таарынып жүрөсүз? Кимге ушунчалык жүрөгүңүздө ушунчалык таарыныч бар, кечире албай жүрөсүз? Ошону жазыңыздар да. Ошону жазыңыздар. Кимди атын жазыңыздар да. Мен сени кечирдим, мен сени чын дилимден кечирдим. Эгерде динге жакын адамдар болсо, Аллах таалы үчүн кечирдим. Аллах ыраазычылыгы үчүн кечирдим деп жазыңыздар. Динге жакын адамдар болсо, ар ким ар кандай да, чын дилиңиздерден бирок кечириңиздер ошол адамдарды. Кечирип жазсаңыздар, кагаз бетине түшүрүңүздөр. Эгерде бетме бет барып айта ала турган болсоңуздар, андан соң жолугуп айтыңыздар, чалып айтыңыздар. Ушундай экөөбүз таарынышып жүрөбүз, кел ушундай таарынышпай эле коелу, сенден да кетти, менден да кетти деп, ошол нерсенин баарын айтыңыздар. Чын дилиңизден кечириңиздер да ошол адамдарды. Ошондо сиз качан башка адамды кечиргенде, мисалы, сиз ошондо жеңилдейсиз. Мисалы, стресс, депрессия ошондон да болушу мүмкүн. Балким кайсы бир ситуация үчүн стресс, депрессия түшүрүп койду ошол ситуация. Сиз ошону ойлой берип, ал сиздин мээңизге сиңип калды да. Сиз кечик ошону ойлоп атасыз да. Кечик ошону ойлой бересиз, басып туруп ойлой бересиз. И ошондо энергетический вампирди дагы кутулса болот. Ал бирок өтө көп убакыт керек, өтө көп энергия керек, чындыгында, чын айтайын. Тахмин эже, бирок кылса болот ал нерсени дагы. Ал вампирден кандай кылып айтайын? Ал вампирден акырындык менен, акырын, постепенно, сразу мындай кылсаңыз, бир үйдө жашагандан кийин ал мүмкүн эмес. Акырындык менен оңдой аласыз да. Бир негатив сүйлөгөндө укпай коюңуз, кулактын сыртынан бир сүйлөгөндө айтып көрүңүз, акырын айтыңыз, эскертип айтыңыз, ошентип отуруп акырын алсаңыз болот. Андан дагы мен азыр мисалы болбой койбойт, бар андайлар бар. Акырындык менен мен кичинеден оңдоп келатам да. И это реально возможно, акырын кылса. Убакыт керек сөзсүз түрдө, бирок өмүр бою ошондой энергетический вампир сиздин энергияңызды соргон адам менен жашагандан көрө,
бир 2-3 ай убакыт кетирип оңдолгондон соң энергетический вампир деген мисалы ушундай бир адамдар болот. Негатив айта берет, анан сиздин энергияңызды сорып алат да. Ал адам менен сүйлөшкөндөн кийин как бы кургап каласыз да, эч нерсеге шайыңыз келбей, башыңыз чыңалып ооруп чыгат, эч нерсе кыла албай каласыз да. Ошондо энергетический вампир деп коет. Ал адам менен сүйлөшкөндөн кийин прям эчтеке кыла албай каласыз. Башыңыз ооруп эле, настроениеңиз түшүп эле ушинтип каласыз да. Анан көпкө чейин эчтеке кыла албай каласыз. Ошол адам мен балдарымды уктатып коюп эфирге кирип эле ойнашты. Мына мен силерге айта кетейин, мына могул мына улуу кызым бул жакта отурат. Мына улуу кызым, анан балам экөө тең. Тубаса жүрөк оозу менен төрөлгөн, мен историямды билгендер болсо билишет. Мына кызым 2 жолу операция болгон жүрөгүнө. Эгерде чоң операцияны айтсак, 2 операция болгон, кичинекей операциясы менен эсептегенде 5 болуп кетти да. Уулум аралыгы 1 жума болуп, на открытом сердце 2 жолу операция болгон. Чоң операциясын эки болгон, дагы операция кылыш керек. Азыр биз ошого сбор кылып, ошо күндөлүктү чогултуп аткандагыбыз. Мен просто мышлениемди өзгөрттүм. Мен ушул акчаны чогултам, кантип кылсам болот дедим дагы, мына күндөлүк жарыкка келди да. Ошондуктан баардыгы сиздердин колуңуздарда. Ата сен добан чады. Мына азыр могу балам 1,5 чыкты. Караңыздар. 1,5 чыкты, балам баса элек. Балам жүрмөлөйт. Көтөнмө менен жүрөт, бирок бардыгына шүгүр да. Ошого да шүгүр. Аман жанымда отурганына, күлүп чайнап жүргөнүнө ошого шүгүр деймин да. Ушундай окуялар болгон менин жашоомдо, өтө кыйын историялар болгон. Депрессия, стресс деген это про меня. Менде болгон ушул нерсе, мен именно ушу практикалардын негизинде анан чыкканмын да. Кылып отуруп акыры ушул нерседен чыкканмын. Ошондуктан силерге да ошол нерсени каалайм. Кечирим сурайбыз. Мен ал адамдарга чала алган эмесмин, бирок кагаз бетине түшүргөндөн кийин ошол нерсени кечиргем. Жакында да ушундай ситуация болду. Ушунчалык бир жүрөгүмө катуу бир тийди да, бир история болду. Аны азыр айтып бере албайм, балким кийинчерээк, эгерде балким айтып беришим мүмкүн, но точно айта албаймын да азыр. Ошондой история болду. Ушунчалык катуу көңүлүм калды да, настолько көңүлүм калды. Ушундай да адамдар болот экен. Только өзүн ойлогон, башка бир адам менен эсептешип койбогон. Марьям, адамдарда болот экен да. Марьям, анда бар. Ушундай история болду да, бизде жакында эле болду. Ушунчалык катуу таарынып, прям эстеген сайын жыным келет десеңер, ошо адамдычы. Даже стористерин көрбөй алгам да. Стористерин көрбөйм, постун окубайм, вообще көргөн сайын нервим качайт эле. Ушунчалык состоянияга жетип калдым. Ана мысленно кечирим сурадым да. Ошол адамды кечирдим да, мысленно кечирдим да, все, мен сени кечирдим. Демек, сенин ушундай кылып атканыңа тоже какой-то бир жизненный ситуация болуп атат дедим да. Демек, сен жашооңдо ушундай нерсе болуп атат. Ошондуктан сен ушундай жолго барып атасың деп, ушул адамды чындыгында кечирдим, кантип жеңилип калдым. Анан бүгүн сүйлөшкөнгө да реметтим жетти да, канчадан бери сүйлөшпөй болчумун. Сүйлөшкүм да келбей жүрдүм да, көргөн сайын нервим качай берет да. Көргөн сайын жыным келе берет десеңер. Анан ошончо карабай да калгам, Инстаграмдан кирбейм. Постун окубайм, стористерин көрбөйм. Атын уксам эле жыным качайт. Экөөнтөң алып кетчи. Анан ошол эле практиканы кылдым, башкаларды кечирүү практикасын кылдым. Өзүмдү эле ошол адамдын ордуна коюп көрдүм. Андан кийин уже жеңилдеп калдым. Кадимкидей жеңилдеп калдым. Ошондуктан бул периодически болуп турат. Периодически все равно таарыштар болуп турат. Ошондо отуруп алып анализдеңиздер. Бардык монетанын эки бети бар, любой нерсенин эки бети бар. Мисалы, бир адам бияка туруп алып 6 десе, ошол эле адам бир жака туруп 9 дейт. Потому что тиги адам 6 көрүнөт, бул адам 9 көрүнөт. Экөө тең прав да. Ошондуктан өзүңүздөрдү мындай со стороны карап көрүңүздөр да. Көбүнчө ситуацияларда көпчүлүк чечим чыгара албайбыз да. Чөтө мен туура эмес кылып атамбы же туура кылып атам билбей атам дегенде, өзүңөр турасыңар мындай, өзүңөр мындай со стороны караңыздар да, мындай сырттан караган адамга как бы объективно өзүңөргө мындай кандай десем, сын айткыла да, объективный сын болуш керек да, ошондо көрөсүздөр. Мен көпчүлүк ситуацияларда, эгерде мен чөтө бир нерсени туура эмес кылып атсам, я права, бул эле кечке эле өзүмдүн
тууралыгымды доказывать этип атсам, мен өзүмдү со стороны карайм, анан ошондо мага билинет да. Башкалардан ошентип кечирим сураңыздар. Практика сөзсүз түрдө аткарыңыздар, сөзсүз түрдө жазыңыздар. Бул өтө күчтүү нерсе. Чындыгында бир гана биз тегерек четибизден бардык шлактардан, бардык мусордон тегерек четибизде эмес, биздин мээбиздеги, жүрөгүбүздөгү мусордон арылышыбыз керек. Ошондо гана биз өзүбүздүн жашообузду фундаментин бекем кура алабыз. Фундамент бизде өтө бекем болушу керек да, ошондо гана ошого жете алабыз. Сөзсүз түрдө мен бул жака даже караңыздарчы, башкаларды кечирүү дегенге бул бет, анан еще бул бетти да толугу менен бериптирмин да. Потому что билем да, адамдар аябай таарынчак келебиз, көп адамдарга таарынабыз да. Бул бетимде бериптим, бул бетимде бериптим, бирок бул жака мен эч кимди түшүргөн жокмун. Потому что буга чейин обидам жок эле, тиги адамды жазгым келген жок да, жазбадым. Потому что ал кагазды мен обычно өртөп салам да. Ошондуктан, но все равно күндөлүккө түшүрсөңүздөр түшүрүп коюңуздар. В любом случае. Эми сиздерге тапшырма. Сөз түрдө отзыв жазыңыздар. Ушул сабактан кийин неге отзыв жазгыла дейбиз? Өзүңөрдүн группаңыздарга таштап кое бериңиздер. Неге дегенде адам бир нерсени, уккан нерсени жазганда көбүрөөк эстеп калат да. Любой нерсени укканды азыр сабакта да конспектлеп жазып алсаңыздар, мээңиздерге көбүрөөк калат. Мен мисалы азыр сиздерге мына могу шпаргалка, бул менин шпаргалкам. Бул өз күндөлүк менин шпаргалкам. Акчаны айтып атам. Бул жакта бир күндөлүгүм бар, бул жакта бир күндөлүгүм бар. Кайсыда эмне болсо ачып алып, кийинде мындан карап айта беремин да. Ошондуктан сөз түрдө күндөлүк ачып, бардыгын жазып, отзыв дагы жаза кетиңиздер. Группаларга эртеңден баштап генеральный уборканы баштаңыздар. Генеральный уборкага сиздерге ровно бир жума берилет. Конечно, ар бириңиздерди биз барып текшербейбиз, но өзүңүздөр отчет бериңиздер, өзүңүздөрдү дисциплинага салыңыздар. Андан кийин хосттордон арылыңыздар, сөзсүз түрдө хосттордон арылыш керек. Неге дегенде хосттор сизди артка тартат. Бардык жерде энергообмен деп атабыз. Жаңы нерсе келиш үчүн биз эски нерседен арылышыбыз керек. Ошондуктан ошондон да арылыңыздар. Бүгүнкү сабагыбыз ошол. Өзүңүздү биринчи кечириңиздер, өзүңүзгө сөз бериңиздер. Бардык жашоомду өзгөртөм деп мен жайында жазган нерсем уже өзгөрүп кетет. Мен азыр отуруп алып эстеп, өзүм анализ этип, өзүм шок болуп атам да. Ушул нерсем бар, мен кылып аткан экенмин деп. Мен өзүмдү чындап кечирдим. Мен ушундай айымдарга мотивация берем, ушундай кылам. Бирок кандай болорун билген эмесмин, кандай форматта. Но Инстаграмда болсо деп ойлоп койчумун да. Визуализация да иштеп кетти. Ал боюнча да сонун сабактар болот. Мен ушул практикалардын азыр мен сиздерге мындай айта кетейин, күндөлүк боюнча. Мына могу күндөлүктөгү эле могул жакта бизде эмеси бар. Кириш и полностью содержаниясы бар, мазмуну бар. Ушул жактагы практикаларды кылып отуруп эле мына азыркы Айгерим турат алдыңыздарда. Мурунку Айгерим менен азыркы Айгеримди салыштырып болбойт. Неге дегенде ылдый жакка түшүп эле карап чыгыңыздар, бир сыйра пролистывать этип, эгерде YouTube каналдан ссылка менен көрүп аткандар болсоңуздар, Айкерим нижний пробел Жайырбекова же Айкерим Жайырбекова десеңиздер деле менин страничкам чыгат. Эң ылдыйкы постторду караңыздар. Именно ушул страничка мен кызыма атайын сбор болгонго ачканмын. Ал кезде Спасем Мариам деген страничка болчу башында ачылганда. Өзүмдүн страничкам башка эле, ал уже фондко алмашып кетти. Кийин биз фондду ачканбыз, пока аны раскруткага кылып элебиз, буюрса, бирок келечекте пока адам өзүнө жардам бере алмайынча башкага жардам бере албайт экен. Ошондуктан биздин фонддун иши азыркы учурда токтоп турат. Но фонд бар да, именно жүрөк оорулуу балдарга жардам бергенге келечекте ниетибиз бар. Мына ушул жактагы практикаларды кылып отуруп эле мен ушунчалык жашоомду өзгөртүп алдым да. Көпчүлүк айтат да, ушунча сабырдуу экенсиз, ушунча күчтүү экенсиз, ушунча чыдап келатасыз депчи. Бир менде бир девиз бар да. Дональд Трамптын да девизи ошол экен: никогда не сдавайся дейт, эч качан багынба дейт, эч качан артка кетпе дейт. В любом случае, ал кандай адамдар эч качан багынбайт? Максаты бар адамдар. Максат боюнча дагы өтө сонун сабактар болот. Мен аны көргөндө, биринчи сабактарды өткөндө аябай шок болгом. Каалоо боюнча да сабактар болот. Анан мен вообще шокко түшүп калгам. Максат жаза албай отуруп калгам. Оказывается, мен максатым жок экен го дегем да, башында биринчисиндечи. Мурун ошол кез былтыр жазында болчу, ушундай бир платный тренингке катышып калдым да, отуруп алып максатыңарды жазгыла. Максат конкретно мондай болуш керек деп категорияларды берип койду. Мен отуруп алып 2-3 күн жаза албай калгам. Ойлоп көрсөм, менин максатым жок экен да. Максаты жок адам чоң деңизде эч кандай капитаны жок жүргөн кемеге барабар дейт да. Кеме бар, капитан жок, эч ким башкарбайт, и чоң деңизде сүзүп жүрө берет да, учу кыйыры жок деңизде. Ал бир күнү барып айсбергке такалат да, все жок болот да. Ошондуктан сөзсүз түрдө максат коюш керек. Ал боюнча да сонун тема болот.
Бул күндөлүктө бар теманын баары буюрса өтүлөт, четинен өзүңүздөр байкасаңыздар өтүлүп келатат ушулар. Андан кийинки дагы бир айта кетчү нерсе, бизде 7-сабакка деп коюлган, бирок не знаю, жетишебизби, жетишпейби, но аябай аракет кылабыз. Бизде визуализация деген да сабак бар. Визуализация, то есть мындай элестетүү, күндө кечинде сиздер жатканда элестетесиздер го, же жүргөндө деле жашоом мындай болсо деп элестетебиз го, ошону визуализация, ошону туура кантип визуализация кылыш керек, ошол жөнүндө үйрөнөсүздөр сөзсүз түрдө. И ошол эле учурда карта желаний деген азыр өтө актуалдуу болду. Карта желаний боюнча дагы бир өзүнчө чоң тема болот. Карта желаний деген эмне, аны кантип жасаш керек, ошол боюнча да бул өтө чоң тема. Бүгүнкү күндө эле айтып коеюн сиздерге. Карта желаний жасайбыз. Мен биринчи карта желаниям канча жыл болду жасаганыма, где-то бир жыл мурун, где-то эсимде болсо керек, бир жыл мурун жасаганмын. Жакында эле ошону ыргытып жибериптирмин. Жолдошум баягы мусорларды ыргытып атканда, кагаздарды ыргытып атканда кошо байкап эле ыргытып жиберчи деп ыргытып жибериптирмин да. Косо ошол кезде жолдошум экөөбүздүн карта желаниябыз бар болчу экен эле. Мен ал кезде еще студент болчумун, магистратураны бүтө эле келем. Анан эмени коюп койгом, кызыл дипломдун суретін коюп койгом да, магистратураны кызыл диплом менен бүтөйүн деп. Мындай эсте калгандарым калыптыр да мээмдечи. Ошол кызыл дипломду, магистратураны кызыл диплом менен бүттүм. Дагы койгон элем оратор, спикер болуп сүйлөйүн деп, жанагы эме болот го, сүрөттөрүнөн ошол именно сүрөттү ал кезде интернеттен өзүм алып чаптаган элем. Ар кайсы сүрөттү алып, распечатка кылып, анан чаптаптырмын да. Чаптаган элем, спикер болуп сүйлөйүн деп. Мына азыр алдыңыздарда сүйлөп отурам, көрдүңүздөрбү? Ушундай. Анан үйдө отуруп иштесем экен деп, ушундай ноутбукпу, ушундай же телефондун бир неменин сүрөтү болчу. Ал кезде фабрикке билбейт элем, келе эле келем фабрикке. Фабрикке келгенге чейин кылган иш аракеттерим болчу да. Ошондой именно карта желаниядан көп нерсе ишке ашкан да. Где-то бир жарымы точно ишке ашты. Мен машина, квартираны койгом, бирок ага жете электим, но Кудай буйрса анын баары. Но көрдүңүздөрбү, ошо майда нерселер ишке ашыптыр да. Карта желанияда мен мурункусуну мындай визуально эстеп көрсөм, ошондуктан сөзсүз түрдө биз карта желаний жасайбыз. Карта желаний жасайбыз. Анын өзүнүн жолдору бар, өзүнүн атайын правилалары бар да. Любой нерсенин правиласы болуп турабы. Биз башаламан эле жасай бербейбиз го иштин баарын. Бул жакта деле ошондой да, бардык нерсенин өзүнүн по полочкам туура болгондо ошол ишке ашат да. Карта желания дагы туура болушу керек. Ал бизде сабакта бар, сөзсүз түрдө. Сиздер ага чейин карта желания даярдап коюшуңуздар керек. Бизде карта желания боюнча да сабакты мен өтүп берем буюрса. Балким аны кичине жылдышыбыз мүмкүн, жетишпей баратсак, күндө эфирлерде дагы спикерлерден айтып коемун, эстетип турсун. Но силер дагы өзүңүздөр карта желания даярдашыңыздар керек. Мен жакында эле карта желанияны алгамын. 1000 сом экен, анан ошондо скидка болот, 700 сомго алгамын да. Ичинде 220 сүрөт бар экен. 9 блоктон турат, потом еще дополнительный сүрөттөр. И мондай бир А4 эле барак. А4 барак, самоклейка экен. Анан 20 сүрөттү батырып коюптур да. 20 сүрөттү. Кичинекей А4 барак элестетсиздер. Анан сүрөттөр мынча да. Майда. Мага вообще жаккан жок. Ал карта чаптаган эмес, аябай чоң экен эле да. Анан мен, получается, доставкасы мен 800 сомго алдым дагы. Сүрөттөрдү 4кө бөлдүм да, үйдө 4өзбүз да. Бир ватманды алып туруп 4кө бөлүп 4өзү чаптап салганбыз да. Карта желания чаптап салганбыз. Сен тиги сүрөттү, мен бул сүрөттү деп. И мага ошол карта желания анча жага берген жок, качествосы анча эмес экен сүрөттөрдүн. Ошондуктан мен кыздарыма айттым, үйдө кыздарыма, келгиле карта желания жасагыла. Карта желания жасагыла, сүрөттөрдү тандап атышат, бирок сүрөттөрүңүздөр качественный болсун дедим да. Прям шикарный, сонун сүрөттөрдү тандагыла карта желания. Бир А4 алабыз дагы. А4ге бир 15 эмес, 12 сүрөт батырабыз дедим. Чоң болсун, прям мондай көзгө бакырайып көрүнсүн дедим да. Ошол азыр ошо сүрөттөрдүн үстүндө иштеп атышат. Ташкыр эле кыздарым 2-3 күндөн бери прям ар бирөөсүн четко тандап, ким эмнени кааласа тандап, 9 эмеден турат, бөлүктөн турат. И самоклейка болот. Обычный эле ватманга алабыз. Тигинки бир аз башкачараак болчу, ал кичине кымбатыраак. Анан карта желания 1000 сом болчу да. Анан бардыгын эле чөнтөгүнө чак келе бербейт. И сиздер убара болбош үчүн эртең болбосо дагы бүрсү күнү буюрса карта желания биздики даяр болот. И эмнеси жакшы ал карта желанияден бир сиздерге бонус айтайын. Карта желания алган ар бир карта желания алган адамга күндөлүк белек болот сиздерге. Карта желаниеңиздарда да болот, колуңуздарда белек, и күндөлүк да колуңуздарда болот. И ошонун баасы чөнтөккө чак келгидей кылабыз. Мисалы, азыр мен интернетте карап көрдүм, бардык эле карта желания 1000-1500 сом
туура ошондой экен да, баасы ошондой келет экен. И мен ошону 1,5 сом ғой, мисалы, вот мен да ошо 1000 сом, вот Айкада 1000 сом калды, мен акциямен 700 сомго алып калгам да. Вот акыркы күн дегенде кокой деп заказ бере койсом, ичим ажыкпай калды. Ар бир ошо баасын айтып коеюн, где-то 800 000 сомдун тегереги болот, то же самое. И күндөлүк подарок, күндөлүк билесиздер, баасы 300 сом турат. И ошондо сиздерге мисалы 800 сом десек, карта желание 800 сом болсо, эгерде сиздер күндөлүктү алып атсаңыздар, карта желание сиздерге 500 сом айланып калат да. Мындайча айтканда, грубо говоря, 500 айланып калат, и күндөлүк 300 сом ошондой эле болуп калат да. Биз ошондой баа кылабыз. Ошондо карта желаниеди ошол эле бааны, скорее всего, 800 сомду где-то калтырабыз, 800 сом болот. Буюрса азыр сүрөттөрүн тандап атабыз, еще 800 сом карта желание плюс ар бирине күндөлүк белекке. Любой жака салып жүрөбүз, миллиондорго да салып жүрөбүз. Карта желание өтө күчтүү нерсе, действительно иштейт. Мен аны көргөндөн кийин мен дагы кылдым, жакында эле ошону кылып койдум. Истер мен эфирден дагы полностью инструкциясын көрсөтүп берем. Кандай кылып жасаш керек экенин. Ошо эфирибиз аябай көп болуп кетти, көчө Айканы көп сүйлөп койдум деп, мен өзүм көп сүйлөп койдум окшойт. Барыңыздарга чоң рахмат. Күндөлүк боюнча мага WhatsApp номериге кайрылсаңыздар болот. Ушул жакта ссылкасы бар. Менин Instagram баракчамда ссылкасы бар. Ошол жактан жазыңыздар. Москвага да салабыз, Москвага салып атабыз. Мына күндөлүк өтө көп, бул жакта көрсөңүздөр. Аябай көп. Бардыңыздарга жетет, сарсын болуңуздар. WhatsAppка мага четинен жаза бериңиздер. Кимге канча штук, кайсы жака сразу жазып коюңуздар. WhatsAppка. Артында бардык контактыларым бар, атайын мен ушул жака жазганмын контактыларымды. Бул жака жазып койгон бардыгын, ушул жактан да тапсаңыздар болот мени. Мына Instagram баракчам, почтам жазып койгом. YouTube канал, WhatsApp номери, телефон чалганга номер бардыгы бар. Күндөлүктү менден аласыздар, мага жазып кое бериңиздер. Сиздерге салып жиберем. Ала таш көмүргө бүгүн эле салдык. Таш көмүргө да салабыз. Бүгүн эле салып жибердик бир күндөлүктү. Алсаңыздар болот. Команда менен алсаңыздар болот. Командаңыздарга алып бериңиздер сөзсүз түрдө. Анан жакынкы күндө дагы сонун прокачка бүткүчөктү розыгрыш жарыялайм. Азыркы учурда менин страничкамда розыгрыш жүрүп атат. Именно 2 күндөлүк катталасыз, лайк басасыз, анан бир досуңузду белгилейсиз деп атам го. Анан ким утуп алса, ошол утуп алган адам, сиз мисалы келип бир досуңузду белгиледиңиз го, сизге анан ошол досуңузга 2 күндөлүк ыйгарам деген жарыяладым да. Кийинки жарыялаганым именно ушу прокачкага катышкандарга только жарыялайм. Карта желаний болуп атканда как раз ошол күнү сиздерге дагы условиясын айтып берем. Ола бардык жака салабыз. Ал жактан мен сиздерге эмне ойнотомун? Ал жактан күндөлүктү алган адамдарга, получается, азыр бизде 2 сабак жүрүп атабы, дагы биз 4 сабактан кийин дагы 5 сабакта дагы жолугабыз. Ошондо карта желаний жасаганда мен сиздерге жаңы розыгрыш жарыялайм. Бирок аны только ошо күндөлүк алгандарга текст отзыв болобу, в общем, күндөлүк менен сүрөткө түшүп же видео отзыв жасагандарга акчалай белектерди ыйгарабыз сөзсүз түрдө. Бул дагы өтө сонун мүмкүнчүлүк, ошондуктан бардыгыңыздарга ийгилик каалаймын. Ал только катталуучулар эмес, ал только именно прокачкага катышкан, именно биздин командага болот. И сөзсүз түрдө күндөлүктү алгандарга, ошолордун арасында ойнотобуз. Тоже Instagram баракчама условияларын айтам сиздерге. Ошол условияларды аткарып, акчалай сыйлыктарды утуп алсаңыздар болот. Пока байге фондун канча деп айта албаймын, но скорее всего жеңилчилерди көбүрөөк кылабыз. Мунун баасы 300 сом турат. 300 сом. Барыңыздарга чоң рахмат. Сабактарга отуруп бергениңиздерге чоң рахмат. Аябай көп сүйлөп койдум. 1,5 саат болуп кетти менин да сабагым. Азыр сабактарды сактап туруп, сиздерге анан YouTube каналга ссылкаларын таратып коем. Анан сиздерден бир сураныч, бул аманат, билесиздер, прямой эфирди көп эле адамдар көрөт. Бирок YouTube бул бир суткадан өчүп кала берет. YouTube каналындагы сабактар калат да. Ошондо бир гана өзүбүздүн командабыз көргүдөй болсун да. Бир гана өзүбүздүн командабыз. Бул командабызга болгон прокачка. Ушунча убактыбызды бөлүп, ушунча лидерлер адамдарга ушу сабактарды өтүп берип атабыз. Сиздер үчүн өтүп берип атабыз. Ошондуктан сураныч, бул аманат болсун, бир гана биздин командага болсун сабактар. Акчасын идинса кылып салсаңыз болот. Мага WhatsAppка жазсаңыз сизге толук маалымат беремин. Барыңыздарга чоң рахмат. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө.